Китепканага кирген адам аны авариялык абалда деп ойлойт. Анткени мындагы кызматкерлер аны демөөрчүлөрдүн жардамы менен жамап, актап, сырдап алган. Бирок маселе аны менен эле чечилбейт. Анткени сыртынан кооз көрүнгөн менен дубалдардагы жаракалар улам кеңейип, чатыры толук чирип калган. Китепкананын ушу сырткы жана ички бөлмөлөрүн бир аз да болсо ушу косметикалык ремонттон өткөрдүк да. Ошон үчүн бүгүнкү күндө мына силер көрүп атканда ошол биздин авариялык абалда экенин көрүнбөй жатат да. А негизи авариялык абалда деп корутунду чыгарылган бул имаратка. Имарат 1926-жылдан бери пайдаланылып, жылына 15 миңдей окурман баш багат. Эскилиги жеткен дубалдар өзгөчө кырдаалга туруштук бере албайт. Ошол себептүү адамдар менен катар 70 жылдан бери жыйналып келе жаткан 126 миңден ашуун китептин тагдыры да коркунучта турат. Эми баягы Кудай сактасын, баягы бул кырсык деген айтып келбейт дейт. Баягы жер термелип, катуу жер термелип кала турган болсо албетте баягы кооптуу абалда деп айтсак болот. Себеби дегенде биздин имарат авариялык абалда деп коргоо комиссиясынан ушул акт түзүлүп, корутунду берилген. Эскилиги жетип урай баштаган имаратты 2006-жылдан бери жаңылоого аракеттер көрүлүп келет. Бирок жыл сайын каражат тартыштыгынан китепканага каржы бөлүнбөй келүүдө. Абалы баарыбызга белгилүү, авариялык абалда аны ошо мамлекеттик бюджеттен каржылап, титулдук листке киргизүү боюнча дайыма бизге кайрылат. А биз болсо өкмөттүк деңгээлде тиешелүү сунуштарыбызды берип келатабыз. Бирок тилекке каршы титулдук листке киргени менен баягы курулушу башталбай калып, ушул көйгөйлүү маселе болуп келе жатат. Өкмөттүн жакын арада китепкананын имаратын жаңыртуусуна көзү жетпеген жетекчи анын бир бөлүгүнүн чатырын алмаштырып, ичин заманбап жабдыктар менен жабдууга донор табат. Бирок жараксыз деп табылган имаратты оңдоого өзгөчө кырдаалдар министрлиги каршы чыккан. Ушу узак пайдалануунун натыйжасында имараттын дубалдарынан көпчүлүк жерлеринен жаракалар кетип, ушу полдорунан сыз өтүп, негизги конструкциялары эскилиги жеткен. Ошол себептен азыр эгерде катуу жер титирөө каттала турган болсо, бул имаратта адам өмүрүнө зыян келүү коркунучу бар. Облустук китепкананын авариялык имаратын өкмөт качан жаңыртып берет азырынча белгисиз. Ага карабастан илгери үмүт менен анын жаңы долбоору даярдалып, сметасы аныкталууда. Азистердин берген маалыматына таянсак, заманбап китепкана куруу үчүн болжолдуу 60 миллион сом акча керектелет. Олбек Ушкунбай уулу, Тынчбек Доолдаев, Жалал Абад облусу.